Силер аферист уурусуңар. Силерди мен көргүм келбейт. Темирлан, тагдырыңды сен жаман жол менен баштадың. Мен элдин баарын чакырат элем. Темирлан Султанбеков деген жанагыл бочкага өз кебетесин каралбаган Темирлан Султанбековго эч убакта добуш бербеге чакырат элем. Бул Атамбаевдин Текебаевге окшоп эле Бактыбек Калмаматовдун бул адамы болсо, Калмаматов Атамбаевдин адамы бул Темирлан болуп эсептелет. Урматтуу кыргыз элим, бул чындыкты билип алгыла. Бирөө жакшы сүйлөп койсо эле, бул жакшы экен. Ай, ушундай билимдүү экен депчи. Гарвардда окуп келгендер, Европада окуп келгендер, Россияда окуп келгендер эмне кылышты? Орусча сүйлөп отурушат го жерде. Эки сөз деп албайт. Уят, даяр текст окуша албайт булар. Ушундай тупойлордун келип калышына, 7-6 чакырылыштын тупойлор келип калышына Атамбаевдин түздөн түз ошого эмес салымы бар. Анткени Икрам менен Атамбаев ошол убакта бул келет, бул кетет деп турган. Айтып коеюн, братишка, сен 20га эми эле чыктың. Сен жашоонун ысык суугун түшүнө элек баласың. Кыз чүжериң кызып, мен сага айтып коеюн. Садыр Нуркожоевичке сүйлөбөй, тынч жаша. Түшүндүңбү? Садыр Нуркожоевичтин аркасында 6 миллион эл бар. Болгондо да коркпогон эчтекеден достойный эркектер бар. Достойный сага караганда эркектер эмес, сага караганда биздин көйнөк кийип жүргөн, юбка кийип жүргөн биздин эжелерибиз бар достойный сага караганда. Алар достойный. Түшүндүңбү? Кече бок жеп жүрдүңөрбү силер. 5 күнү каякта жүрдүңөр силер, аферистер, уурулар. Даярга эле тап болуп эле силер келе калат экенсиңер. Эме болсо, оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деп. Билебиз сени ким экениңди. Оозуңду жабып жүр, мен сага мындай эле айтып коеюн. Андан кийин айтып атасың бул жердечи. Үчүнчү нерсени айтып атасың. Мен айылга барып келдим. Айылга барып келсем, элдерге референдум керек билсем, жок деп айтты дейсиң. Бизге газ, суу, свет, анан жолдорду чечип берсеңер эле болду деп. Ошону барго, ошол газ, суу, светти барда Атамбаевга барып айтып, түшүндүңбү? 6 жыл ошо Атамбаев башкарып отуруп, кайра дагы 3 жыл ошо Сооронбай досуна таштап кетип, баш иштеген досуна 9 жыл биз өмүрүбүздү кетирдик. Ошолорго айт ошол сөздү. Мына силер барго Кыргызстанга чыккынчысыңар силер. Кыргызстандын акмак адамысыңар силер. Кече силерди ошол Кыргызстандын тынччылыгы үчүн чыгып кеткиле деп айтты го. Чыгып кеткилечи Кыргызстандын тынччылыгы үчүн. Сагышкан, сага да айтам. Бүгүн азыр барго меникин да көрүп атышыңар мүмкүн. Фейк аккаунттар менен. Азыр КТРК барып бок жесеңер, кайра эле эфир уюштурабыз. Азыр бүткөндөн кийин эфир болот, кайрачы. Силердин жүзүңөрдү ачабыз. Ачабыз, силерден коркпойбуз. Көрүп атасыңар, кече 20 адам чүй элинин атынан сүйлөдү эле. Бүгүн көрдүңөрбү? Сары Өзөндөн, Токмоктон жана башка жерлердин чүйлүк адамдар кандай сүйлөп атат? Мына биздин аркабызда 6 миллион эл бар. Biz korkboyuz, taymanbayız. Bizde akıl var. Bizde büttügü var. Biz antkeni Kudaydan korkabız. Birinci oçerip yüreğimizde iman var. Sizlerge okşoğun biz el buzlar emesmiz. Men suyunam. Uşunday menin Kırgız kalkım. Mıktı korkboğun. Mıktı yer jürek kalkım var ekenden suyunam. Uşularga okşoğun mı satkınlardın barın elden çettet çıkayık buların bardın. Mu Abdildi birinci barga oşo kulak atar çıkayık. Murda kulak atартуу деген болгон. Жоопко тартыш керек ошону. Азыркы убакта крысалардын заманы. Азыркы убакта бирөөдүкүн жакшылап жаласаң ошонун заманы болуп калды. Чындыкты айтсаң ушинтип чыркыратып эч кимге жакпайсың. Бирок ушуну бир билгиле урматтуу кыргыз элим, тарыхта бир ушул жеке ишкер бир инсан, өзүмдү айтып атам. Бардык нерсени факты менен сүйлөп, бир адамга талабын талашкан адам болгон эмес. Мен эмне үчүн Садыр Нуркожоевичке боорум ачыды? Мен эмне үчүн Садыр Нуркожоевичти мынча колдодум? Кээ-бирлер айтасыңар, фанатсыңар, тигиндей мындай деп. Мен Садыр Нуркожоевичти колдогонум, Садыр Нуркожоевич элек оор кыйынчылык нерсени эч ким баскан жок.